Өлкө аймагында катталган акыркы окуялар менен тааныштырып, эфирде Ош Бирим жаңылыктары кызматыңыздарда мен Айжамал Улжобай кызы. Саламатсыздарбы? Агач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Өлкөдө аэродромдорго видео байкоо керек. Ош шаарынын Борбордук стадионунун абалы начар экендигин футбол көрөрмандар айтып чыгышты. Акыркы 11 айда 1000ге чукул адам жол кырсыгынан каза болду. Эми өлкөдө мектеп мугалимдеринин билими текшерилет. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Афганистан Ислам Республикасынын, Индиянын, Кот-д'Ивуар Республикасынын, Латвия Республикасынын, Эфиопиянын атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним баракчаларын кабыл алды. Алмазбек Атамбаев кыргыз жеринде дипломаттык миссиялардын жетекчилерин жылуу кабыл алып, аларды ардактуу жана жооптуу миссиясынын расмий башталышы менен куттуктады. Өз сөзүндө мамлекет башчысы жаңыдан тапшырылган милдет Кыргызстан менен башка мамлекеттердин ортосундагы достук мамиленин чыңдалышына алып келерине ишене турганын билдирди. Ошондой эле президент акыркы кезде Кыргызстан дүйнөгө үлгү боло турган көчмөндөр оюну сыяктуу мыкты долбоорлорду сунуштап жаткандыгын, мындан ары да жер шаарындагы бардык өлкөлөр менен биримдикте иш алып барууга кызыктар экенин белгиледи. Ошондой эле Атамбаев мамлекеттер ортосундагы мамиле биринчи кезекте элчиден көз каранды экендигин айтты. Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчисинин милдетин Сүйүнбек Касмамбетов аткарууда. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Мурдагы аппарат жетекчи Абдыманап Кутушев 10 мартта кызматтан кетүү арызын жазган. Бир нече күн мурун парламенттин эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук комитети аны кызматтан алуу маселесин көтөргөн. Прокуратуранын текшерүүсүнөн кийин видео байкоо системасы Ош аэропортунан учуп конуу тилкесине орнотулду. Мындай маалыматты Жарандык авиация агенттигинин маалымат кызматы билдирди. 14 март күнү башкы прокуратура текшерүүнүн жыйынтыгы менен Манас аба майданынын аэродромуна видео камералар орнотулгандыгы тууралуу маалымат тараткан. Текшерүү өлкөдөгү бир дагы аэродром учактардын учуп чыгуусу менен учуп келишин көзөмөлдөбөй турганы анык болгон. Калган аэродромдордо учуулардын саны аз болгондуктан видео байкоо системасын орнотуу карала элек. Ушул тапта Жарандык авиация агенттиги видео байкоо орнотууну милдеттүү талап катары киргизүү маселесин иштеп чыгууда деп айтылат маалымат кызматтын билдирүүсүндө. Транспорт прокуратурасы учурда текшерүүсүн улантып жатат. Видео байкоо системасы аркылуу кырсыктын келип чыгуу себептерин аныктаса болот. Көпчүлүк учурда авариялык абалдар тилкеге конгондо же андан учканда катталат. Ош шаарынын Борбордук стадионунун абалы начар. Бул тууралуу футбол оюнунан кийин көрөрмандар айтып чыгышты. Алар көрүүчүлөр үчүн отургучтардын жана футбол оюнчулары үчүн таптакыр шарттар түзүлбөгөнүн билдиришти. Мындай жагдайга шаар бийликтери оюн талаанын жетекчилиги күнөөлүү деп билдиришет. Маселе эмнеде? Толугураак кабарчыбыз Арген Нуров айтып берет. Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадион акыркы жолу 2000-жылы толук оңдоп түзөөдөн өткөн. Спорттук мекеме анда Ош шаарынын 3000 жылдык мааракесинин урматына шаардагы бир нече объектилер менен катар оңдолгон экен. Соңку 2 жылдан бери Ош шаарынын Алай футбол командасын сүрөөнгө алып, беттештерди үзбөй көрүп келаткан футбол көрөрманы Азамат Абсатаров кече өткөн Алай жана Түркмөнстандын Алтын асыр командаларынын оюнуна барып, оюн талаасынын абалы, начар шарттарына ичи чыкпагандардын бири. Мен кече эсептесем 5000 адамдан 200 сомдон эсептегенде 1 миллион сом акча каражат түшөт экен. Мен аны жеп койду, башка болду деп айтышты, айтуудан алысмын. Бирок столдордун акыбалын көрдүңөр, отургучтардынчы. Ал жерде чет мамлекеттен журналисттер келип атат, камерага тартып атат. Эми бул шаардын жүзү өзү үчүн бул уят нерсе да. Бирок адам чынында көп кирип атат. Айттым го, жөнөкөй эле оюнга 1000ден ашык адам кирет. Кечеги оюнга 5000 адам кирди. Демек ошол акчаны үнөмдүү пайдаланып, максаттуу пайдаланып, стадионго 10 отургуч, 20 отургучтан болсо дагы аны жаңылаш керек. Буга чейин оюндар үчүн билеттер 50 сомдон сатылып келсе, кечеги оюнда 200 сомго чыккан. Бирок Ош шаарынын миңдеген тургундары кымбаттаган баага да карабай билет сатып алышып, Ош шаарынын Алай футбол командасын колдогону келишти. 200 сомго билет алып футбол көргөнү келген адам мондай жыртык тешик отургучтарга отургусу келбесе керек. Бирок кечеги Оштун Алай жана Түркмөнстандын Алтын асыр командасынын футбол беттешин көргөнү келген адамдар аргасыдан
Момдай отургучтарга отуруп, Оштун Алай командасын колдогонго аргасыз болушту. Спорттук мекеменин жетекчилиги оюн беттештеринен түшкөн каражат Алай командасынын футболчуларын багууга, айлык акыга, оюн таладагы чөптү атайын дарылар менен кармап турууга сарпталат деп билдирди. Заманбап отургучтарды сатып алууга жана жүгүрүүчү жолчолорду ремонттоого 30 миллион сом керектелет. Мындан сырткары күйөрмандар отурчу чыгыш тараптагы отургучтардын үстүн тосууга да бир нече миллион сом талап кылынат. Азыр суук болгон байланыштуу ошондой адамдар азыраак келип атат и bundan кийин мына жаз келет атат. Жазда Кудай кааласа эл көп келсе, күйөрмандарыбыз көп болот. Кудай кааласа Алай командасы чемпион болгондугуна байланыштуу. Азыр биздин күйөрмандарыбыз Кудайга шүгүр эле болуп калды шаарыбызда. Эгерде ошолордон жакшы акча түшсө, ушул отургучтарды Кудай кааласа оңдойбуз. Жакшы болот деп ишендирем. Деген менен быйыл Ош шаарынын 2017 жылдагы бюджетин кабыл алуу учурунда депутаттар Алай футбол клубуна жана стадиондун оңдоп түзөө иштерине деп 19 миллион сом бөлүп берди. Бул сумма өткөн жылдарга караганда бир топко көп. Эл өкүлдөрү шаардын башкы оюн талаасынын абалынын жакшырбай жатуусуна мекеменин шалаакылыгы себепкер дешет. Жеке адамдар, спортсмендер жүгүрүүгө, машыгууга дегендей кызыктар адамдарыбыз бар да. Мен бул сөздөрдү айтып атышта максат ошол стадиондун жетекчилиги дагы ушул нерселерди аренда катарлуу. Мына түшүп аткан кече футболдон эле мына мен билгенден 200 сомдон билеттерин сатылды. Ошон түшкөн акчалардын баарын саламчылыкта колдоп, чогултуп барып, аз-аздан болсо да кылып барганда бүгүнкү күндө биздин стадиондун акыбалы, отургучтардын акыбалы ушунчалык барбайт болчу. Ош шаарынын Борбордук стадионуна 12 000 киши батат. Соңку айларда аба ырайынын суук экенине карабай, көрүүчүлөрдүн саны 1000ден азайган эмес. Бул сандар жай мезгилинде 10 000ге чейин көбөйөт. Стадиондо футбол оюндарынан сырткары ырчылардын концерттери жана шайлоо убагында саясатчылар менен шайлоочулардын жолугушуулары да болуп турат. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Өлкө аймагында жол кырсынан акыркы 11 айда 1000ге жакын жаран көз жумган. Патрулдук милиция кызматкерлери муну автоунаа башкаргандар эрежени так билбегендиги менен байланыштырышат. Унаа ээлери айдоочулук көйлүктү акчага сатып алганын моюндашат. Бирок авто кырсыктардын негизги себебин унаа жолдорунун ондогон жылдардан бери жаңыланбагандан улам дешет. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Данияр Субанкулов 10 жылдан бери Ош-Бишкек жолунда эл ташып келет. Бул убакыт аралыгында айдоочулук чеберчилигин өркүндөтүп тажрыйба топтогонго жетишкен. Стратегиялык мааниге ээ жолдордо кырсыктардын көбөйүп жатканын жолдордун эскилиги жеткендиги менен байланыштырат. Жаңы айдоочу жол тандайм деп автоунааны башкара албай калган авариялык учурлар көп кездешкенин айтат. Жаш балдар болсо праваны сатып алышат. Мен деле мисалы сатып алгам праваны, ачыгын айтканда. Секин таксалып бошот. Бирок жаңы айдагандар действительно аварияны көп кылышат. Мисалы жөнөкөй эле адамдар узак жолго чыкканда түнкү 12ге чейин жакшы эле айдашат. Андан түнкү 12ден кийин уже алардын уйкусу келе баштайт. Себеби алар стабилдүү уктап көнүп калышкан. 12ден кийин уже эптеп жетип алайын деп өзүн зордуктап айдап ошондон уйкусу келип жатып булар ошондон болушат. Ал эми Ош-Исфана каттамынын айдоочулары жол кырсыктарынын жыл сайын өсүшүнө тартипсиз айдоочулардын да күнөөсү бар экенин билдиришет. Бир матчта 5 бала бар экен да, мас. Мен айдасам алдыма чыгат да тилин көрсөтөт. Кандай? Мында кылдым, мында кылдым болду. Бияк айдадым, мына айдам болду. Анан кийин ушундай алдап өтсөм алдымдан бир неме өтүп кетти, машина 140та. 140та ол басып өтүп бара жатып 5 томолуп кетти. Ошондуктан болот да, ичи бала жаш балдар бар го, ана жаш балдар. Жыл башынан бери акыркы 2,5 ай аралыгында Ош облусунун аймагында эле автокырсыктан 10 жаран бул дүйнө менен кош айткан. Ал эми 159 киши түрдүү жарат менен ооруканага кайрылган. Бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге аз дешет патрулдук милиция кызматкерлери. Ош облусунун аймагында былтыркы жылы 88 жол транспорт кырсыгы катталса, быйылкы жылы 87 жол транспорт кырсыгы катталып отурат. Анын ичинен каза болгондору былтыр 3 айдын жыйынтыгы менен эсептегенде 18 адам каза болгон, быйылкы жылга 10 адам каза таап отурат.
Жарат алгандарды айтып өтсөк, былтыр 142 адам жарат алган ошо жол транспорт кырсыгынан. Быйылкы жылы 132. Мындайча айтканда бул кайра азайып отурат. Ош шаарына күнүнө 120 миңдей унаа кирип чыгат. Экинчи борбор болгондуктан автоунаалардын агымы күн санап өсүүдө. Тартипсиз айдоочулар менен айдоочулук күбөлүктү сатып алган тобокелчилердин айынан шаардын аймагында жол кырсыктарынын саны былтыркыга салыштырмалуу дээрлик азайган жок. Жол кырсыгы эң көп катталган мына Масалиева көчөсүндө, проспектисинде, экинчиси мына Датка көчөсүндө болуп атат. Үчүнчү Ленин көчөсүндө ошо. Ошого карата азыр биздин кызматкерлер ушу ДДП көп катталган жерлерге баягы анализдеп чыгып, ошол багыт боюнча коюлуп, иштер күчөтүлүп алып барылып атат. Эске сала кетсек, 2016 жылы өлкө боюнча 5868 жол кырсыгы катталып, 938 жаран көз жумган. Ал эми 9000ге жакын адам түрдүү жарат алган. Маалыматтарга ылайык, республика боюнча ушул жылдын 6 мартынан 12 мартка чейин эле өлкө боюнча 95 жол кырсыгы катталып, 120дай жаран ооруканага түшкөн. Арген Камалжинов, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Мамлекеттик стратегиялык маанидеги объекттерди коргоо көңүл жылытарлык эмес. Мында жыйынтык бүгүн Ош облустук улуттук коопсуздук кызматы тарабынан уюштурулган атайын жыйында айтылды. Облуста мамлекеттик маанидеги 180 объект бар. Улуттук коопсуздук кызматы атайын текшерүү иштерин жүргүзгөндө объекттердин күзөт кызматкерлеринин иши канааттандырарлык эмес деп табылган. Коопсуздук кызматы тарабынан 60 текшерүү иши жүргүзүлүп, андан 7 күзөт кызматы жумуштан алынган. Текшерүү иши ар кандай түрдө жүргөн. Бир объектте террорчу катары кирип барса, кээ бирине жардыруучу зат коюп көрүшкөн. Натыйжада көпчүлүк мамлекеттик объекттердин күзөт кызматтары текшерүүгө маани беришкен эмес. Мындай текшерүү иштери мындан ары да жүргүзүлөт. Ар бир стратегиялык объекттин жетекчилери тиешелүү иш-чаранын негизинде жумуш алып барыш керек да. Башкача айтканда, ушул стратегиялык объектке башка жат адамдар кирбеш керек. Негизинен бардыгы паспортизациядан өткөн, регистрация болгон, бүгүнкү күндүн талабына ылайык негизинен биз атайын антитеррор деген атайын операциялар өткөрөбүз. Текшерүү мезгилинде бардыгы бүгүнкү күндө канааттандырылды деп эсептейм. Ош шаарында 22 марттан тартып 26 мартка чейин мектеп мугалимдеринин билим деңгээли текшерилүүгө алынат. Көп жылдардан бери токтоп калган бул саамалык кайрадан жанданып, өлкөдөгү бардык билим берүү кызматкерлери атайын аттестациялоодон өтүшөт. Мындай текшерүүгө башталгыч класс, музыка, дене тарбия сыяктуу предметтердин окутуучулары сындоодон өткөрүлбөйт. Ал эми калган ар бир мугалимдер өздөрүнүн предметтери боюнча алдын ала түзүлгөн суроолорго жооп беришип, билим деңгээли боюнча алдыңкы 10 орундагы мугалимдердин аты жөнү аныкталат. Өз предмети боюнча мыкты делгендерге билим берүү башкармалыгы тарабынан ардак баракчалар берилет. Мындай сынак мугалимдердин билим деңгээлин өркүндөтүүгө багытталып, мыкты жыйынтык берерин агартуучулар белгилейт. Ушу өзүнүн кесиби боюнча, мисалы математик мугалим математикадан гана экзамен берет. Бул жалпы педагогика боюнча эмес, же методика боюнча эмес, же жалпы эле мыйзамдар жөнүндө эмес, болгону өзүнүн предмети гана боюнча. Бунун чыккан себеби дагы мына мугалим университетти бүткөндө экзамен тапшырат, андан кийин билими канчалык экенин эч ким текшербейт. Болгону 5 жылда квалификациясын жогорулатат. Кыргызстандагы айыл өкмөттөрдүн 80%дан ашыгы дотацияда. Өткөн жылга салыштырмалуу дотациядагы айыл өкмөттөрдүн саны өстү. Аларды өнүктүрүү максатында атайын окутуу жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Буга чейин Ысык Көл жана Чүй облустарында өткөрүлүп келсе, эми Ош облусундагы айыл өкмөттөрдү окутуу башталды. Ага облустагы айыл өкмөттөрдөн сырткары 3 шаар башчылары жана айылдык кеңешчи депутаттары катышууда. Мындай иш-чараны Кыргыз өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги уюштурууда. Азыркы учурда көпчүлүк аймактарда айыл өкмөттөр жаңы шайлангандыктан аларды мамлекеттик кызматтагы акыркы өзгөртүүлөр жана буйруктар менен тааныштырууда, кошо окутулууда. Иш-чаранын алкагында дотациядагы өзүн өзү башкаруу органдарындагы көйгөйлүү маселелерди талкууланып, чечүү жолдору каралмакчы. Бүгүнкү күндө биз бардык жаңы шайланган айыл өкмөттөрү менен таанышып, биз эми уполномоченный орган катары ушундай жолугушуп чыгып атабыз. Анан пландарыбыз бар. Ушундай барып өкмөттөрдү аймактарды жакындан практикалык жардам берип, анан жакшы иштеген айыл өкмөттөр бар, ошолорду практикасына жайылтуу боюнча иш алып баруу. Ал эми азыр кезекте дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктарга беребиз.
AQShtын чыгышында калың кардан улам чукул кырдаал жарыяланды. Чукул кырдаал AQShtын түндүк чыгыш штаттарында Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания жана Вирджинияга киргизилди. Мындан тышкары Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Нью-Гампшир, Мейн жана Вермонт штаттарына атайын эскертүү берилди. Бурганак Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Балтимор жана Филадельфиянын аэропортторунун ишин аксатып, 1000ден ашуун аба каттамдары токтотулду. Калың кар Американын башка штаттарына да жааганы кабарланууда. Айрым маалыматтар боюнча Висконсинде 2 киши кар тазалап жатып набыт болгон. Шамалдын ылдамдыгы саатына 100 чакырымды түзүүдө. Туруксуз аба ырайы тууралуу 50 миллиондон ашуун кишиге маалымат берилген. Мындай аба ырайынан улам немис канцлери Ангела Меркель 17 марттагы Вашингтонго сапары токтотту. Меркель сапарында AQSh президенти Дональд Трамп менен жолугушмак. AQSh президенти Дональд Трамп 1 жылдык эмгек акысын кайрымдуулукка жумшайт деп билдирди Ак үйдүн өкүлү Шон Спайсер. Америка лидеринин 1 жылдык айлыгы $400 000 түзөт. Спайсердин айтымында Трамп ал каражаттар кандай максатта пайдаланылары тууралуу билгиси келет. Ошондуктан бул жерде адатта ал кескин сындап келген журналисттер ага жардам беришкен. Өзүнүн шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп айлык албай турганын айтып келгени бар. Буга чейин болсо аны бизнесте көп жылдап жүрсө дагы бир да жолу кайрымдуулукка акча жумшабаганы тууралуу сындар айтылып келди. Forbes журналынын 2016 жылдагы рейтинги боюнча Дональд Трамптын каржылык абалы $3,7 миллиард деп бааланган. AQShtын мурдагы президенттеринин ичинен Герберт Кувер жана Джон Кеннеди өз айлыктарын кайрымдуулук иштерине жумшаган. Европа соту мусулман аялдардын жумушта хиджаб кийүүсүнө тыюу салынышын мыйзамдуу деп тапты. Соттун чечими хиджабтын айынан иштен алынган Франция менен Бельгиянын 2 жашоочусунун доо арызынын негизинде чыкты. Сот жумуш берүүчүлөр хиджабка тыюу салуу менен Евро биримдиктин мыйзамдарын бузбайт, кандай гана чектөөлөр болбосун ишкананын ички тартибине негизделиши керек деген чечим чыгарды. Ошондой эле тыюу түз дискриминация эместиги белгиленди. 2004 жылы Франция, андан соң Бельгия дегенде диний символикаларды жумушка алып келүүнү тыйган. Кийинчерээк ал чектөө окуучуларга аларды мектепке коштогон ата-энелерине тараган. Украинанын экс-президенти Виктор Януковичке карата Киев сотторунун биринде сырттан өкүм чыгарылат. Мурдагы мамлекет башчы 2014 жылы Евромайдан деген ат менен белгилүү болгон. Наразылык акцияларынан кийин Орусияга качып кеткен. Мекенинде ал мамлекетке чыккынчылык кылууга жана өлкөнүн бүтүндүгүнө бүлүк салууга шектелип жатат. Иш боюнча Орусия мамдумасынын Украинага көчүп кеткен мурдагы депутаттары Илья Пономарев менен Денис Вороненков көрсөтмө беришкен. Януковичтин күнөөсүн далилдеген материалдардын арасында анын 3 жыл мурда Орусия президенти Владимир Путинге жолдогон катынын көчүрмөсү бар. Анда мурдагы Украин лидери Орус мамлекет башчысынан өлкөгө Орусия аскерлерин киргизүүнү өтүнгөн. Кезинде ал документти Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Орусиянын уюмдагы туруктуу өкүлү маркум Виталий Чуркин көрсөтүп окуп берген. Бирок азыр Кремль Януковичтен андай кат албагандыгын билдирүүдө. Мурдагы президенти жактагандар аны мамлекетке чыккынчылык кылуу иши боюнча сырттан соттоого мыйзамдуу негизден жок экенин билдиришүүдө. Жактоочу Виталий Сердюктун айтымында Януковичке кылмыш иши боюнча шектелип жаткандыгы тууралуу кабар берилген эмес жана ал Украин тергөөчүлөрүнүн катышуусунда Орусиянын аймагында суракка алына элек. Британиянын Лордтор палатасы Евро биримдиктен чыгуу боюнча мыйзам долбоорун колдошту. Бул Тереза Мейдин өкмөттү Брекситти баштоо үчүн парламенттин акыркы макулдугун алды дегенди билдирет. Эми документти Британ канышасы бекитиши керек, бирок ал символикалык гана мүнөзгө ээ. Лордтордун чечими премьер Мейге Лиссабон келишиминин 50-беренесинин ишке киргизип, Британиянын Евро биримдиктен чыгаруу боюнча 2 жылдык сүйлөшүүнү баштоого дароо жол ачары айтылууда. Парламент маселени карап жатканда сыртта ондогон адамдар мыйзамды кабыл албоого чакырып митинг өткөрүштү. Британиялыктардын жарымынан көбүрөгү былтыр июндагы референдумда Евро биримдиктен чыгууга добуш беришкен. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган 1995 жылдагы Босниядагы кыргын үчүн Голландияны айыптады. Эрдоган босниялык сербтер Сребреница шаарында 8000дей мусулман балдар менен эркектерди өлтүргөнүн, Бириккен Улуттар уюмундагы голландиялык тынчтык орнотуулар буга жолтоо боло албай калганын эске алууда. Голландия премьер-министри Марк Рутте Эрдогандан билдирүүсүнө жийиркеничтүү тарыхый калп деп жооп берди. 11 мартта түрктөрдүн митингине келаткан Түркиянын эки министрин Голландия өз аймагына киргизбей, муну коопсуздукка байланыштырган. Ушундан соң эки өлкөнүн мамилеси начарлап, Түркия Голландия менен дипломатиялык байланыштарын, мамлекеттик деңгээлдеги жолугушууларын токтоторун дүйшөмбөдө билдирген. 16 апрелде Түркияда өтө турган референдумду колдоону көздөгөн түрктөрдүн митингине Германия, Австрия жана Швейцариядагы тыюу салган.
Сауд Арабия падышасы Салман шейшембиде Жапония императору Акихито менен жолугушту. Сауд падышасын 1500 адам коштоп барды. Анын 25 ханзадалар болсо, дагы бир канчасы бизнес өкүлдөрү жана министрлер. Ошондой эле падышага кызмат көрсөткөн персоналдар да кошо келишкен. Алар 10 учак менен келип конушкан. Ал эми учакта жалпы 459 тонна жүк кошо келген. Бир айга созулган Азия турунун 4 күнүн жапондорго бөлгөн падыша премьер-министр Синдзо Абе менен да кездешип, өндүрүш, энергетика, каржы келишимдерине кол коюшкан. Жапония мунайдын көбүн Сауд Арабиясынан алат. Маселен, январь айында 2,2 миллиард долларлык кара май сатып алган. Бул байланыштарды дагы өнүктүрүү үчүн падыша Салман жапон ишкерлери менен да жолугууну көздөөдө. Жапонияга Саудиядан падыша акыркы ирет мындан 46 жыл мурда келген экен. Жапон басылмалары жазгандай, Токиодо Сауд делегациясы үчүн 500дөн ашык лимузин кызмат кылууда. Шаардагы эң кымбат мейманкананын номерлери да толук ээленген. Белгилей кетсек, Жапония Сауд Аравиянын мунайын эң көп сатып алган өлкө. Казакстандын 4 облусунун акимдери бошотулуп, жаңы дайындоолор болду. Эми Түндүк Казакстан облусунун президенттик администрациянын жетекчи орун басары Кумар Аксакалов, Акмоланын президенттин иш башкармалыгынын жетекчи орун басары Малик Мурзалин, Маңгыстаунун президенттин алдындагы эл ассамблеясынын жетекчи орун басары Эралы Тугжанов, Караганданы премьер-министрдин канцеляриясын жетектеп келген Эрлан Кушанов башкарат. Мурдагы атка минелер эмне себептен иштен бошотулган расмий айтылган жок. 14 мартта президент Нурсултан Назарбаев Акмола менен Карагандага барган. Ташкент шаарында акыркы 2 айда кароосуз калган жана базарларда иштеген 1400 бала аныкталды. Каланын ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча алар өспүрүмдөргө социалдык укуктук жардам берүү борборуна жөнөтүлдү. Балдардын көбү жумуш издеп аймактардан шаарга келишкен. Алар базарларда араба түртүп, автоунаа жууп иштешет. Маалымдалгандай, балдар топ-топ болуп базарлардан алыс эмес жерлердеги батирлерде жашашат. Бир жүк ташуучу арабаны 18 000 сумга ижарага алып, түнгө чейин иштешет. Бир күндө 100 000 сумга чейин пайда табышат. Базарда иштеген ишкерлердин айтымында полиция дайыма алардын изинде. Өзгөчө майрам алдында кармашып автобустарга салып алып кетишет. Ташкент шаарынын ички иштери башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча жашы 7 эле кароосуз калган балдардын көбү колледждердин окуучулары. Колледждерде жүргүзүлгөн рейдтердин жыйынтыгында жүздөгөн ата-энелер административдик жоопкерчиликке тартылып, окуу жайлардын директорлоруна сөгүш берилди. Американын учак фирмасы Boeing 737 үлгүсүнүн алгачкы чет өлкөдөгү чогултуучу ишканасын Кытайда ачат. Синьхуа агенттигинин маалыматына караганда, Boeing өлкөнүн чыгышындагы Жоушан шаарында The Commercial Aircraft Corp of China аттуу кытайлык учак фирмасы менен биргелешип чогултуучу ишканасын ачат. Boeing 737 үлгүсүн өндүрүү системасынын бир бөлүгү катары ишке киргизиле турган ишкана чогултуу жана таркатуу болуп экиге бөлүнөт. Курулуш ушул айдын акырында баштала турган ишкананын алгачкы учагын алдыбыздагы жылда өндүрүү линиясынан чыгарышы күтүлүүдө. Boeing ишканасынын жылдык 100 учак өндүрө тургандай түрдө долбоорлонгону жана ишкана Boeing учактарынын оңдоо, майлоо жана боек иштерин да орнатат. Мексикалык археологдор өткөн жылы Тульпетек шаарынан табылган мамонттун сөөгүн изилдөөнү жандантышты. Алар бул өтө маанилүү олжо болгон, анткени мамонт жиликтенген абалда табылганын ырасташат. Бул Мексикада 40 000 жыл мурда адамдар жашаганын далилдөөчү фактор экенин болжошууда. Сөөктөр анатомиялык иретте эмес, ар башка жайгаштырылганын көрдүк. Аны анализдеп отуруп, мамонтты ошол кезде аңчылар сойгон болушу ыктымал деген жыйынтыкка келсе болот, дейт изилдөө иштерин башкарган археолог Луис Кордоба. Алдын ала бул мамонт 25 жыл жашаганы, тулкусу 3,5 метр бийик, 5 метр узун, ал эми салмагы 5 тонна болгону болжолдонууда. Перетиковал жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2016 жылдагы аткарган иштерин жыйынтыктады. Жыйында өткөн жыл компания үчүн жемиштүү болгондугу белгиленди. Бирок компания жетекчилиги көмүр казуу иштерин дагы да сапаттуу кылуу аракеттерин көрүп жаткандыгын билдирди. Кызматкерлер ортосунда талкуу жүрүп, көмүр казуудагы техникалардын иштөө сапатын жакшыртуу сунуштары айтылды. Кызматкерлерди ар дайым жумуш менен камсыздап, алардын айлык акысын убагында берүү маселелери кароого алынды. Ошондой эле мыкты эмгектенген кызматкерлер сыйлыкка татыктуу болушуп, компаниянын ардак баракчаларына арызышты. Перетиковал компаниясы жыл ичинде түштүк жергесин көмүр менен камсыздоодо негизги орунда туруп, кошумча аймактагы аз камсыздалган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга кайрымдуулук иретинде акысыз көмүрлөр таркатылды. Мына биз 2016 жылы мынау иштеп, мынау
Алай району, Чоң Алай райондору боюнча мектептерге, ооруканаларга, бала бакчаларга бардык көмүрлөрдү менен камсыз кылдык. Андан тышкары мына канча биздин компанияга келип жардам сурагандарга, бейбечараларга, колунда жок аз камсыздууларга ошо жылда ушун бардык ушул айыл өкмөттөрдөн тизмелерин алып, ошолорго кайрымдуулук көрсөтөбүз. Эхинококкоз оорусу көп кездешкен дарттардын катарын толуктайт жана үй жаныбарларынан тез жугат. Мындай маалымат Ош шаарында эхинококкоз илдети боюнча окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканда айтылды. Илдет туурасында саламаттык сактоо өкүлдөрү мектеп мугалимдерине түшүндүрүшүп, оорунун чыгуу жана жугуу жолдору боюнча маалыматтар берилди. Негизи эхинококкоз үй жаныбарларынан жугуп, адамдардын ички органдарын зыяндуу заттар менен жабыркатып, адам өмүрүнүн кыйылышына чейин алып келет. Андыктан ар бир адам үй жаныбарын багууда этияттанып, гигиеналык тазалыкты сактоосу зарыл. Основной эхинокок боюнча кеткенде бул да энди үй айвандарынан көбүрөөк жугат. Ит, мышык, ушуга окшош. Анан баягы мал, койлордон, анан ушулардан келип аткан эт, сүт, ушулар аркылуу да өтүшү мүмкүн. Анан дагы мына уже башталып калды, мына зелень деп коебуз, көкөт чөптөр. Ушуларды парниковый эмелерде өстүрөт. Ол жерге малдын көңдөрү салынат. Ушуда именно көңдө өзүндө ушундай эхинококтун немелери, личинкалары бар. Бир момунга бир дарак. Мындай аталыштагы иш-чара Ош шаардык казыяты тарабынан демилгеленди. Иш-чаранын алкагында шаардагы дин кызматкерлери жазгы тазалоо иштерин жүргүзүшмөкчү. Мындан сырткары жаш көчөттөрдү отургузуп, мечит медреселердин аймактарын жашылдандыруу иштерин колго алышат. Иш-чаранын алкагында Ош шаарындагы 12 кичи райондордо көчөт отургузуу иштери улантылат. Мечит медреселерден сырткары мамлекеттик мекеме ишканалардын айлана четтерин тазалап, короо жайларына көчөт отургузууга да жардам беришмекчи. Мындай акцияны уюштуруу Муфтият жана мамлекеттик ыйман фонду тарабынан сунушталып, өлкөнүн ар кайсы аймактарында өткөрүү пландалууда. Бүгүн башталган иш-чарага шаардагы мечит медреселердин башчылары тартылган. Бүтүн коомдук иш-жайларга, мечиттерге, медреселердин алдына дарак отургузуп, жана бүтүн көчөдөгү арыктарды тазалап, жана жолдо жүрүү эрежесинде семечканы чагып жерге таштабастан, сигаретти чегип жерге таштабастан, мороженоны жеп, анын сыртында кагазын жерге таштабастан шаарыбызды таза сакташ жалпыбыздын милдетибиз. Пайгамбар алейхиссалам аззан ан-назафату шатрул иман. Бул тазалык иманы бар кишинин бир имандуулуктун аламаты деди. Иман тынчтыкка, тазалыкка, биримдикке, ынтымакка чакырат. Ош шаарында номер 79 Абдул Хаким уулу Чолпон атындагы мектеп гимназиясында Ош облусуна караштуу райондор аралык мектептердин экинчи театралдык фестивали өттү. Иш-чарага ар бир райондон келишкен 15 окуучу катышты. Фестиваль быйылкы ыйман, адеп жана маданият жылына карата жана эл аралык театр күнүнүн урматына уюштурулду. Окуучулардын көпчүлүгүнүн таланттары искусствого болгон сүйүүсү, аткарган ролунан билинип турду. Ошондой эле Чоң Алай, Ноокат жана Кара Суу райондорунун жаштары актердук мыкты чеберчилигин көрсөтүштү. Бул конкурс өзү 3 этаптан турат. Биринчи этабы райондордо өткөрүлдү. Азыр экинчи айлампасы биз мына областта өткөрүлүп атат. Ал эми үчүнчү айлампасы 22-синен 24-үнө чейин Бишкекте өткөрүлөт. 24 күнү ошол жактан акыркы жыйынтыгы чыгарылат. Ар бир областтан бирден гана райондун окуучуларын жөнөтө алабыз. Биринчи орунду алган окуучулар барат. Сиздер Ош Прим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Ушун менен жаңылыктар кызматы соңуна чыгат. Алдыда аба ырайы менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.